Жетилерге келгенде ар бир айдын 7-синде, 16-сында, 25-inde төрөлгөндөр буларды инноватор деп коет. Же болбосо айтып жүрөм, устаз. Ар бир иштин устаты же устаз. Кынтыксыз ишке ашырат, перфекционисттер. Эми булар кимдер? Булар мындай да, Кудай мен деген адамдар да. Адеп аклактуумун депчи. Буягында дайыма адеп аклак иштеп турат. Ыйман. Эмнегеде ушул нерсе да. Бул жердеги жашоону жакшы түшүнө албайт. Мисалы биз байлык, бийлик, момундай деген материалдык болуп, монтип ошону күйпөлөктөп атпайбызбы? Бул болсо мындай жай да. Ушундай айырмачылыктар бар. Анан жетилерге келгенде булар тез ишке ашырат. Мисалы 3 ойлонуп тез ишке ашыра албайт. 2 ойлонуп ооба жакка чайналат. Ушундай. 4 максат коет, чала жасап, баягына чыга албай калып кетет. 7 болсо укпай тез ишке ашырат. Ошон үчүн жетилер самоуверенный действиясы бар да. Тез ишке ашырат. Тура эместе отурбайт. Айттың кылды, жасады. Ушундай. Анан буларга келгенде булар бир өзгөчө жандар, башкача келген жандар. Буларга жакшы көңүрөөк болушубуз керек. Эмне үчүн дегенде, физика буларда өтө күчтүү. Физически денеси ушунчалык күчтүү. Бокска барабы, спортко барабы, күчтүү да. Булар даже кармаган колу дагы монда катуу кармайт да. Өзү билбейт. Жакшы көргөнү дагы ушундай. Мисалы өпсө дагы монтип күч менен, бирок өзү сезбейт анычы. Булардын денесинде күчү, болгон күчү 3% несинде. Эми бул жерде минтип карашыбыз керек. Бул 3% дегенде гениальность, бияк пустой. Эмне үчүн дегенде биякта миң түркүн оң ойлор, терс ойлор бар, баары момундай. Адам ушинтип жашайт. Толтура информация менен жашайт. Баары менен одновременно иш кылат минтип. Ой күлүп ко, ой бүтпөйт. Башкаларда ушундай, жетиде ой жок. Ошонун санаасы жок деп коет го. Так ушу жетилерге келет да. Пустой. Көбүрөөк учурда мисалы аны кантип түшүнсөк болот. Эртең менен турганда, мисалы башка адамдар да мындай. Мен азыр муну кылам десе, жетип турганда сразу ошону кылбайт. Так, эмне кылышым керек эле, кайсыдан башташым керек деп туруп, кече план бул болсо, ал бүгүнкү могу планды алып туруп муну менен кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн жетилерге айтат, баардык ишин жазып, галочка коюп туруш керек. Дисциплина керек. Биринчи, экинчи, үчүнчү деген. Качан ал нерсе, мисалы, ким 7-синде же болсо, ким 16-сында, 25-inde турса, мени разбыргаш кетти. Мен эмне мындай боло берет депчи. Мен эмне элерден башкача боло берем десе, мени разбырга келиш керек. Анда биз айтабыз, так, сен токтойсуң дагы, жазасың биринчи, экинчи, ийгиликтин формуласын жазып турарым, ошолорго пошагово жөнөйсүң. Жөн эле алдыга чыгып алып чуркап кетпей. План керек. План коюп туруп, анан ошол план менен баштайсың. Анан планды жасагандан кийин галочка коесуң, иш бүттү деп туруп отурасың. Анткени коюп алып эле чуркап кеткен болбойт да. Каяка чуркап баратасың, ошону билишиң керек да. Ошон үчүн жетилерге айтат, эртең менен бул ишти баштайт, кечинде биякта келаткан болот депчи. Вообще ал биякка кеткен. Жолу биякта болчу. Ошентип, ал биякка кеткен, бул жол менен келгенде айлана тегерегиндегилер биз кыйрай беребиз да, эмне болду деп элечи. Ушундай, ушунту дейбиз. Бирок ал өзү түшүнбөйт. Билбейт деле. Ошон үчүн жанагы кризис трансформатор деп коет. Биздин аң сезимибизди кризис салып, анан бизди өстүргөн. То ли биз өсөбүз, то ли ылдыйга кыйрайбыз. От этого зависит. Эми 7-си өзгөчө карадык. Жетилерге азыр ушундай келдик. Эми 16-сына карайбыз. 16-сына келгенде 1 жана 6 болуп аткан үчүн бул жетилерден бир аз өзгөчөлүгү бар. Булардан жанагы чыгармачылыкты көрсөк болот. Ырчы, чоорчу жылдыздарды көрсөк болот. 17-синде. Анткени жетилерде жылдыз жанаган энергия да. Анан ал кандай дагы жанат, ал мистический, ойго сыйгыз. На ровном месте жылдызы жанат. Ушундай нерселер бар. Жылдыз да өзү алып жүрөт, өзүн жылдыздай сезип жүрөт. 7 болгон үчүн жылдыз да. 7 бул космосто жүргөн, башка өлкөдө, башка дүйнөдө, башка планетада жүргөн да. Бияка келгенде биз аны жылдыздай эле көрөбүз да. Ал өзүндө жылдыздай, баарына окшош эмес, башкача алып жүрөт. На самом деле ошондой. 16-сына келгенде стратегия кое алат. Даанышмандык энергиясы иштейт. Берки жетилерге караганда. Түшүндүкпү? Ушундай энергия бар. Ийгиликти жаратып атканы дагы бар. Чындыгында. Андан кийин биз 25-на келебиз. Бул жерде кайра эле 2 анан 5 болуп калат дагы. Бул жерде жумшактык бар, түшүнүү бар, мыкты тил табышы бар. Жетилер көп жакшы тил табыша албайт.
А 25-ине келгенде булар мыкты тил табыша алат да. Тил жагынан да жакшы кетет. Буларда мисалы мугалим боло алат, изилдөөчү боло алат. Баары эле ошондой болот. Негизи жетилер мыкты философтор. Биз башка сандарды акылдуу гана дегендей дей беребиз го. Жетилерде мыкты изилдөөчүлөр булар. Эң мыкты археологдор болот булар. Булар мынтип бир изге түшкөндө ошол изди аягына чыгарат да. Белгисиз. Туңгуюкту алып чыгат да бер жака. Көрүнбөгөн жак менен иштешет. Мисалы биз көргөн ручка, анан бул, анан деп билебиз да, арка эшиктен киргенде бул чыгат, эшикти жапсаң бул болот деп билебиз го. Жети ошону мындай кирет. Ошон үчүн устат болот да. Ошондой энергиялар бар. Мактаганды эмес, булар признание. Признание. Например, мен жети өзгөчө гениальный адамдар болуп атпайбы? Биз көрбөгөндү көрөт, биз жазай албаганды жазайт. Жана техниканы жөн эле мелочь, мондай майда-майда буролордон бери кайсыл каяка туруш керек ушулар жазайт. Жана автомеханиктер ушулар. Жана көп бир булуң бурчтун баарын каза тургандар ушулар. Биздин ага чыдамыбыз жетпейт. Конструктор эмненин баарын жазгандар ушулар да. Булар ошону бизден улам кылчактай берет да. Мен кандай жазадым я депчи. Ошонткенде биз мактап эле койсо болду, бу жетини мактап эле койсо болду деп алганбыз. Жок. Мактоо эмес, ал ошол ишимдин кандай жасап атам деп бизден көңүл буруп сурайт. Же болбосо биздин көңүл буруубузду мындай талап кылат. Эгерде биз аны көңүл бурбай койсок, анда ал уже признание албаган жети, кичинекейинен баштап мээрим албаган жети кийин башканын кулу болуп калат деп коет. Эмне үчүн дегенде, кайсы мактаганын, кайсы признание бергенин жакка гана иштеп кетет да. Ошол жагы эң эме булардыкы. Анан суицидальность бар буларда, эң жаман жери эмне үчүн дегенде, мени сүйбөйт деп ойлойт. Эгерде мени не признали, значит меня не любят деп түшүнөт. Биз жетинин кылган эткенинин баарын признавать эткенде, ал ошондо өзүн мындай туура, мен жакшы эле орунда экенмин деп ойлойт. Эгерде биз жетинин признавать этпесек, анын бар жогун көп маани бербей эле койсок, анда ал ойлойт, мен буларга жакпайт экенмин. Булар мени жакшы көрбөйт экен. Бул дүйнөгө мен эмне келип калдым эле? Кетейин мен өзүм дүйнөмө деген сыяктуучу. Ушул сыяктуу ойлонот. Булар ошол или в Амстердам, или в Индии деп коет да булардычы. Мындай духовный адамдар болуп атпайбы? Же в Индии дегени баягы медитация, Амстердам деген эмне? Кайфажорик болуп кетип атпайбы, Или ортодо жок, золотой середины нет у них. Получается. Бул жетилер перфекционисттер да. Ар бир ишти идеально жазайт. Тем эле до мелочи ар жагына чейин жеткирип жазайт да. Анан ошол жазап бүткөндөн кийин ал сизден сурай берет. Кандай болду? Кандай жасалды? Кандай өттү депчи. Андесе бер жакта биз туруп алып айтабыз да, тети семерканы карасаң калп эле мактанып, бизде мактоо күтүп атат дей беребиз да. Кайра эле ушинтип сурай берет дейбиз. А в самом деле ал мактоо күткөн жок. Жасаган ишинин жыйынтыгы кандай болду? Со стороны караганда силерге кандай көрүнүп атат дегенди билгиси келип атат да. Булардын башында энергия жок болгон үчүн, денесинде энергия болгон үчүн санасы жок дегендер деп айтпадыкпы? Санасы жок ушу жетилер депчи. Неге дегенде башка элдин баарынын башы толтура ойда, а булардын башында андай ой жок. Ой жок. Ошон үчүн о денедеги энергияны өйдө чыгарыш үчүн эмне үчүн 25 километр басыш керек дейбиз. Ошон үчүн басыш керек дейбиз. Эмне үчүн башында энергия жок түшүнбөйм. Ошондой төрөлгөн. 97% энергия башында төрөлгөн, а жетилер 97% энергия денесинде төрөлгөн. Экөө алмашып калган да. 4-түн башынын баары толтура энергия, максат. А жетинин денесинин баары толтура энергия. Жетиге оозуңан чыга элек деле аткан октой жөнөйт аткарганычы. Анткени бул жакта эчтеке жок да, аткарайын десе биякта задание жок. Пусто. Анан сразу жөнөп кетет. Анан ошон үчүн жанагы 3 менен 7-ни салыштырып коет да. Ойчу ойлонгончо тобо келчи кыр ашыптыр деп. Себеби 3 ойлонуп бир ай ойлонгончо 7 баягы бара турган жери 3 жолу барып келет, банкротта болот, жыгылат, айрылат. Зато опыт набирать этип келди да. Жыгылса да, даже банкрот болсо дагы. Может, ошол жерден результат чыгарып, даже кетип калды. Результат, бул именно гениальность качан ачылат дегени, булар качан жетилер телосын дисциплинага алып келгенде. 24/7 дисциплинированный болуш керек тело. Бир убакта туруп, бир убакта тамак ичип, бир убакта спорт менен заниматься, бир убакта жатып, прям расписание четкий болуш керек. Мисалы, Путин 7-7.
Гениальный, дүйнөнү дүңгүрөтүп атат го. Ошондой абалга жетиш үчүн гениальность, единственный гениальный адамдар жетилер. Гениальность в чем заключается? Алар кантип жетиш керек гениальностька? Гениальностька жетиш үчүн ошо өзүнүн жетилер дисциплинага алып келиш керек. Ошондо ачылат. Гениальность деген эми мындай да, биздин 5 органов чувств иштеп атат го, иштеп атат. Ошону дагы толкон билбей атпайбызбы? Бирөөбүз жыт сезбейбиз. Бирөөбүз өтүп бараткан здание күнүгө көрүп атабыз, бирок ошол здание канча этаж экенин көрбөйбүз. Көзүң көрүп турат, бирок көрбөйсүң. Эмне үчүн? Биз ошол 5 органыбыз нормально иштебейт, А биз качан ходьба басып баштаганда 5 органыбыз толук иштеп, айлана тегерегибиз толугу менен көрүп, сезип, баарын кабылдай баштайбыз, сезимдерибиз иштеп баштайт. Анан кийин 6-чы чувство ачылат деп атпайбызбы? 6-чы чувство. 6-чы чувство деген бул элек нерсени уже түшүнүп баштайбыз. Могул нерсе болот эми буюрса, ушуга жакындап калдым деген бул 6-е чувствода айтып жүрөбүз го. Мен 6-чы чувством жакшы иштейт, мен муну сезген болорун депчи. Демек биз 5 органыбыз, 5 сезүү органыбыз иштеп, уже жакшы калыптанып калгандан 6-чысы ачылат. А 7-чи чувство это гениальность. 7-чи чувство ачылат деген сөз бул боло турган окуяны жакындатуу деген сөз. Биздеги жанагы Жет аке барго, көлдөгү, мына Жет аке деген боло элек окуяны жакындата алышкан да. Боло элек окуяны биле алышкан да. Ошолордо ошол сезим менен башкаруу деген алчы. Бул деген сөз биз акылга салып алганда убежденияга көп кетип калып атпайбызбы? Акылга салып алганда солго бассаң болбойт, оңго бассаң болбойт деген бир өзүбүзчө бир убеждениялар бар, Ошо менен жашап калганбыз. А биз качан сезим менен жашаганда биз ошондо гана чыгабыз. Кече Алы Туткучевдун өлө сонун эмеси мага аябай жагып калды. Неме деп жазып атат да? Жаныбардын сезимине түшүп калган бул айбандык, а биз өзүбүздүн сезимибизди сезе билгендик. Мына ошондо бизде ачылат деп. Анткени биз сезим аркылуу алам менен байланышат экенбиз да. Сезим аркылуу алам менен байланышабыз. А качан биз сезимибиз аркылуу байланышканда, ошондо жомоктогудай жашоо келип атат да, бирок биз ошону өзүбүз алыстатып атабыз да. Сезим дегенибиз Ушуну түшүндүңүзбү? Азыр мындай да. Жок, интуиция эмес, интуиция. Ал мисалы мындай. Жети болгондо биз азыр сиз жети болуп атпайсызбы? Ошол жерден кыска түшүндүрөлү. Мен 3 болуп атам да. Мен бул жерде азыр эфир тартылып атат, бирок ошол эле учурда мен тиги жабык иштебей турат. Пол көптөн бери жуула элек экен, сууну набирать этет экен. Булар эмне үчүн эки эле бачок, а жакта эмне үчүн үчөө? Менин анализим, мен мээмде эле да. Бирок анын мага азыр учурда кереги жок. Мен азыр эфирге тартылып атам, мен максимально сандарды жайып ачып беришим керек камерага. Бирок менен мояктагы акылым, программа эмне деп атат? Тигинин баарын көрүп, тигинин жабыгы, тиг юрист кетиптир, бураны өзү коюптур, бураны өзү иштеп атыптыр деп мен тез жакты иштетип атат. Бул акыл пайданы түшүнбөйт. Эми жетиде азыр мисалы 7-синин 16-сында 25-инде алар иштеген жок, ал аны деле көргөн жок. Фокусу могул жерде. Анан эгер жети фокусу могул жерде болуп турат, эгер жети дисциплинада түшсө, жанагы 1-чи, 2-чи ана физикасын көтөрүп аткан болгондо, могул жерде көрүнбөй турган могул тартылуу күчү да, могул сезимди айтып атабыз, жана интуиция, эме 5 элементти көтөрүп атабыз да, чувство, обаяние, ошону сезгенде могул жерде чует, мына могул жерде эмне турат. Вот это гениальность. Бирок муну эч ким көргөн жок. Көрүлбөйт. А эң жакын жетиге муну тартылуу күчү муунда турат. Эгер сиз дисциплинада болсо, могу үйбү, машинабы, эртеңки боло турган окуябы, келечектеги бир глобальный масштабный бир нерсеби могул жерде турат. Бул баарыбызда турат. Могу экөөбүздүн ортобуздагы аралыкта, могул жерде пространствода көп нерсе турат, бирок биз аны көрбөйбүз, билбейбиз. Качан гана биз физикабызды көтөрүп өзүбүздү теңдегенде, ой менен боюбузду синтезделгенде, аппакка жанагы ааруу мындай бир эчтеке жок, жана марлидей болгон учурда могуну көрөт. Ал состоянияга кантип келет? Басууда. Же болбосо жетилердики эмне деп атат, жанагы бер жагы 25 километр, же болбосо тоого чыгып перезагрузка кыласың болчу, шырак. Ошол учурда могуну тарта алат. А мен могуну тарта албайм. Мен азыр буякта майдаланып жүрөм, тет жактагы түтүлкө өтөт, эшиктерди көрүп атам. Каяктагы бул? Бул ушул нерсе да. Биз ушуну түшүнбөйбүз. А ошол жанатан бери жетиники ушул.
ушул жети жөнүндө ушуну айтып атабыз да. Гениальность депчи. Могу көрүнбөгөн могул жактарды алып келип атпайбы? Бул өзү дисциплинада болбосо анда кризис. Билбейм, мен айтып койгула, мен жанагы эмне болду, жоксо кечээки айтылган бүгүн сөз жок, ошондой беле деп ушинтип жүргөн жетиники да. Когда дисциплинада болгондо, жанагындай биринчи, экинчи галочка болгондо андай нерсе жок. Өзүнүн мындай акыбалын билиш үчүн мини разбордон эмне биле алат ушунда? Кантип оңдой өзүнүн акыбалын билеби? Мини разбордо кандай болот? Мини разбордо негизи ат айтып тургандай, мини деп тургандай, чакан разборда бул жер чоң мындай семейный разбор эмес. Бизде семейный разбор бар, бүт үй бүлөсү менен баардыгын карап беребиз. Ал кымбатыраак болуп калат. Мини разбор болсо өзүнүн баасы 600 сом, ал жерге эмнелер кирет? Ал жерге биз ал адамдын сана санын карайбыз. Сана санынын кандай күчтүү жактары бар, минус жактары бар, ошону билет. Миссиясын билет. Миссиясында канча акча каралган ал адамда, эмне үчүн ал акча болбой атат же болот, ошолордун баарын билип алат. Андан кийин бул адамдын матрицасын ошол мини разбордо карап беребиз. Кайсыл күчтүү компетенциясы бар, кайсыл жок дегенди. Анан ушуга кошумча, негизи ушул үчөө каралат. Ушуга кошумча бизден белек атынын энергиясын санап беребиз. Мини разбордо ушулар кирет. Туурабы? Жакшы. Ошондо өзүнүн бүгүнкү учурдагы абалын плюс экенди, минус экенин биле алабы ушунда? Ооба, биле алат. Ат айтып тургандай, чакан разбор бул 600 сом турат. Жарым саат убакыт кетет буга. Ал адамдын сана санындагы минус жана плюс жактарын билет. Миссиясындагы аткара турган ишин, кызматын жана акча каражатын канчалык деңгээлде таба алат. Мына ошонусун билет. Андан кийин матрицасындагы күчтүү жана алсыз жактарын билет. Ошолорду айтып беребиз. Анан негизи ушул гана үчөө айтылат мини разбордо. Бирок биз ага кошумча кылып өзүбүздөн бонус катары атын эсептеп берип жатабыз. Анан бул жерде өзү ушул мини разбордон телефон номерин, анан көнүккө турган цветтерин билсе кошсо болобу эле? Суроосуна жараша болот. Кээ бирде келишет, мен өзүмдү билем, мен бирок светимди гана билбей жатам десем да, светин кошумча кылып айтып беребиз да, полный разбор, мини разбордун ичинде. Атынын санын эсептетсе, адамдар эмнени биле алышат? Атынын санында адамга ой келгенде, мисалы, мындай да, атынын саны эмне берет дегенде, ал мындай да, атынын саны канчага чыгат экенин карайбыз да. Атынын саны мындай, алга ой келди да, кандай чечим кабыл алат, ошол маселени кандай чечет. Атына жараша заты деп коет го. Аты бул аябай чоң ролду ойнойт. Мындай да, карасаңыздар, ат деген мондай, биздин жашообуз, ушу жашоонун рулю ат да, мынакей, биздин атыбыз эң чокуда турат. Ушул каяка бурса, биз ошол жака кетебиз. Анан ат диктовать этет сана санга, сана сан каалайм дейт. Анан миссия аткарат ошону. Биздин атыбыздын эле каалоосун сана саны менен миссия аткарат. Ошон үчүн биздин атыбыз эң чоң ролду ойнойт жашоодо. Бекеринен кыргызда айтылган да, атын атасаң куту сүйүнөт депчи.